Кандайсыздар урматтуу менен көрүүчүлөрүм, эгерде сиз кандайдыр бир жеке ишкерлик менен иштеп атсаңыз, соода сатык жасап атсаңыз, же бизнесиңиз болсо, анда сиздин эң башкы маселеңиз бул клиенттерди тартып келүү болуп атат да. Бирок бизнесте бутылочное горлышко деген түшүнүк бар да, бул системанын чектөөлөрү деп коет. Мисалы үчүн сиздин бир соода сатык точкаңыз бар деп кой. Мисалы үчүн ошол эле магазинди алалы. Эгерде сиздин магазиниңиз болсо, качан сизде ичинде соода сатык продажа болот? Качан болот? Качан гана адамдар ичине киргенде, туурабы? То есть канча адам кирсе, ошончо сатуу мүмкүнчүлүгү жаралат. Эгерде бул адамдар көрбөй калса, кирбей калса, демек соода дагы болбойт да. Ошон үчүн ограничение системы дал ушул канча адам кирет болуп атат да. Эми сиз ушул причинаны көргөндөн кийин кантип бул магазинге көбүрөөк адам киргизе алам деген эң биринчи сиздин маселеңиз болуш керек. Эгерде бул магазинге адам кирсе, мисалы үчүн мурун 1000 адам кирип атса, эми сиз 10 000 адам киргизе алсаңыз, ошончолук продажаңыз көп болот да. Ошондуктан кантип сиз адамды киргизе аласыз? Негизи входящий поток, анан исходящий поток деген бар да. То есть сиз акча каалап атасыз, клиент каалап атасыз, бирок муну входящий поток деп коет да. Входящий поток дегенде сизге кирешелер келип атат да. А бул кирешелер келиш үчүн исходящий потокту көбөйтүш керек да. Исходящий поток деген сизден кандайдыр бир жарнамалар чыгат. Мисалы үчүн ушул адамдар кириш үчүн сиз адамдар каерде жүрөт? Мисалы үчүн соцсеттерде жүрүшү мүмкүн да, Instagram. Бул Instagramда сиздин магазиниңиздин профилдери бар деп кой. Профилдери бар дагы, и бул жерге кандайдыр бир товарларды чыгарып турасыз, акция болуп атат депчи. Эгерде сиз Instagramга бул кандайдыр бир блогерге реклама кылдырсаңыз, мына блогер, бул уже исходящий поток болуп саналат. Бул блогерге мисалы үчүн сиз 15 000 сом төлөдүңүз, 15 000 сомго карата бул исходящий потоко дагы бир 2000 адам кирет деп кой. 2000 адам сиздин блогерге берген рекламаңыз аркылуу магазиниңизге кирет. Эгерде сиз бул витринаны жакшы иреттесеңиз, кандайдыр белектер деп, же болбосо соодагерлер жакшы жылмайып тосуп алса, анда ушул 2000 адамдын жок дегенде бир 500 адамына сиз продажа кыла аласыз деп кой. Эми караңыз, канчалык сиз исходящий потокту көбөйтсөңүз, ошончолук входящий поток көбөйөт. Ошол эле магазиндин жакшы бир вывескасы болсо, бул горящий лайтбокс болсо да, то есть жанагы көгүн киргенде, таң эртең менен түн ичинде бул вывескаңыз күйүп турса, бул деле дополнительный плюс болуп атат да. Эгерде сиз жаныңызда, магазин жаныңызда бир адамды коюп койсоңуз, и бул адам өткөн кеткенге листовка тарата берсе, и листовкада жазылып турат да, бул товарларга акция болуп атат депчи еще. Же болбосо бул листовканы көрсөткөн адамдарга дополнительный 2% скидка деп койсоңуз. Ал адам, конечно, бир жарымысынан көп ыргытып ийиши мүмкүн, а жарымынан көбү жок дегенде карап коет дагы, бул подсознаниелеге жазыла берет да. Ушул жерде акция бар экен, ушул жерде магазин бар экен деп, бул кандайдыр бир мээсинин ичине сакталып калат. И бир нерсе керек болгондо, бу жерде магазин бар эмес беле деп кирип кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн любой исходящий потокко иштеген кандайдыр бир жарнама, пиар, рекламанын баары сизге входящий поток алып келет. Эмесе онлайн бизнес деле ошондой. Эмне сатпаңыз, онлайн товар сатып атасызбы, онлайн курс сатып атасызбы, консультация сатып атасызбы, дал ушул исходящий потокту көбөйтүш керек. Канчалык исходящий потокту көбөйтсөңүз, баалуулук бере алсаңыз, ошончолук входящий поток көбөйөт. И анан көп адамдын дагы бир ошибкасы бар да. Бул деген раскачивать этилип, ошол исходящий поток иштегиче, жок дегенде 3-4 ай тынбай иштеш керек да. 3-4 ай тынбай исходящий потокту көбөйгөндөн кийин
бул 3-4 айдан кийин анан входящий поток акырындан кире баштайт. А көп адамдардын проблемасы 2-3 ай аракет кылат дагы, анан аз калганда тыштап салат да. Ой, болбойт экен, конкуренттер басып алыптыр, менин товарым кымбат окшойт, или дагы элдерге кереги жок окшойт деп туруп, тыштап салат, анан бүт кылган эмгеги, мээнети текке кетет да. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курстагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.